Bir kış eптеп çıktık, baldarım uktaganda men karap turat elem. Alar taң attırgandan men es alat elem. Батирди бошоткула. Мындай ачуу сөздөрдү 20 жыл бою угуп келген Жайчиевтердин үй бүлөсү бүгүн жалпы коомчулуктун колдоосу менен ак өргөлүү болушту. Алар Сузакта 20 жыл баш калкалаганга үйү жок, жашоого таптакыр жараксыз жайларда күн кечирип келишкен. Айтымдарында буга чейин жашаган жери кооптуу болуп, түнү кезектешип уктоого мажбур болушкан. Россияга кетип калгандардын үйүндө жашап жүрдүм, 1 жылдап, эң аз 2 ай, 3 ай. Боптур кеттик, кайра эле тез келип калышат. Бошотуп бер десе, бирөөнүн үйү бирөө экен, бошотуп беришиң керек экен. Өзүм үйүм болуп калат экен, Кудай калса балдарыбыз менен чогуу жашап калат экенбиз. Ушул жерден Кудай калса түбөлүктүү жай болуп калам. Эми мен дагы эл катары кошулдум. Жакшылык жамандыкка кошулдум деп ойлоном. Мурун кийин тартынып, элге деле жакшы кошула албай, же элден тышкаркылы болуп, кочошонуп жүрөт дегендер болду. Эми Кудай калса үйүм бар, жакшылыгына Кудай калса жакшылыктар боло берсин, ушу жакшылыктарына кошулам деген ниетим бар. Кудай калса 12 жыл жашадым, ушу бир үйдө эле кайта барып, бир үйдө ушу эң көп азыркы ушурда квартирамдан чыгып келгеним акыркы ушул үйдө. 8-9 жыл көп жашап калдым деп айтам, бирок ошолор көп жүрүп калды. Кудай калса ушу үйдөн үй салып чыгып кетем деп ниет кыла берет элем. Ошол жерден үй салып чыгып кетем, балдарым чоңойду, үй салам барбир деп жакшы ниетимди аракат кылып, балдарым жаш эле, бирок азыркы учурда кыйынчылык маалда 5 баламды ыйлап сыктап, таланы таладай, айылдай иштеп, ачыгы ошентип күнүм бакчы элем да. Анан азыр Кудай кааласа балдар чоңойгондон бери үй жайды ойлоп, ушу чек алсам, үй алсам, Кудай мен да эл катарлуу болуп, бир жерде жашап калсам, ошол жерден үй салып чыгып кетемби деп ниет кыла берет элем. Кудай калса. Анан бир күн эмес, бир күн жаркырат ушу болуп атат дедим. Бул дагы 1 жылдын арасында сөз болду. Ушу көчөлөрдөгүлөрүм, Айла апам көтөрүп жакшы кылышты. Кийин ушу Айла онал алыс журттакыларыма толкундан сүрдөп недешимде адашып кетутам. Кудай калса ошо алыс журттандакыларыма, бөтөн жерде жүргөндөгүлөрүмө, эже-сиңдилериме, ака-укаларыма чоңдон чоң рахмат. Ушу бизге салым кошуп, жардам бергендерге миңдеп рахмат. Кудай каласа ушулар бар экен, элим бар, журтум бар экен, ушу үйгө ирешип калдым. Кудай каласа. Эми ачкычты жок, экөөбүз берели. Мына бүтүн ачкыч. Ол чаап коюңуздар. Турак жай курууга чамасы жетпеген бул үй бүлө кайрымдуу инсандардын жана Ак ниет аманат кайрымдуулук фондунун жардамы менен өз наамына ээ болгон үйдө жашап башташты. 3 бөлмөлүү үйдүн курулушу жалпы 4 ай аралыгында бүткөн. Ага демөөрчүлөрдүн жардамы менен 1 миллиондон ашуун каражат сарпталган. Жагымдуу саамалыкка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Садыбакка Сажидоолов баштаган дин аалымдары, маркум Чубагачы Жалиловдун атасы жана жалпы айыл коомчулугу катышты. Элдики элге деген жакшы бир макал бар эмеспи? Ошондой анан дагы бир макалыбыз бар, баягы көптү көрсө көл болот депчи. Эми бул жерде кимдир бирөөнүн бир үй салып берген мүмкүнчүлүгү жоктур. Бирок фундаментте мүмкүнчүлүгү бардыр. Кимдир бирөөнүн кирпич алып бергенге илгери билесиз, эми ашар жолу менен деген жакшы нерсе барлыгы. Бирок ошондой эле жакшы нерсени бирөө башташ керек болчу да. Мына ошону атайын аманат деген сөз. Бирөөнүн аманат, элдин аманатын ишке ашыруу максатында аманат Ак ниет деген фондду инибиз ачып мына канча жылдан бери 20-үйүн бүгүн салып отурат. Биз ушуга бир өнөктөш, жөлөк болуп калганыбызга кубанычтабыз. Ушул эфирден пайдаланып, ушул аманат Ак ниет фондуна жардам берип, мен билгенден менин атым Атаба деген да көп адамдар бар. Ошолорго дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Ошону менен башкаларга ар бир иш кийинки
ишке өбөк болот дагы үлгү болот да. Мына ошол үлгүлүктү жеткизип аткан мына массалык маалымат каражаттарына тереңирээк ачылып кетет. Мындай турак жайга муктаж жарандар облуста, райондо жүздөп саналат. Аларды турак жай менен камсыздоодо мына ушундай кайрымдуулук фонддору менен тыгыз иш алып барылары айтылат. Баарыбыз башыбыз бириксе, баарыбыз колдосок, жакшы сөзүбүздү айтсак, колдон келген мүчү жардам берсек, мен ойлойм ушундай үй бүлөлөргө биз чоң жардам берет деп эсептейм. Себеби bunday үй бүлөлөр биздин жалпыбызда көп экен. Буну биз Казакстанда болсо ошол кайрымдуулук фонд менен, жергиликтүү бийлик менен, демөөрчүлөр менен бир топ кыскартуу менен иш алып барат. Бул Ак ниет аманат коомдук кайрымдуулук фондунун 3 жыл аралыгында турак жай менен камсыздаган 20 үй бүлөсү, мындан сырткары оор илдетке чалдыккан 41 бейтапты чет өлкөдө дарылатууга көмөк беришкен. Аманатка бекем турууну максат кылган кайрымдуу фонддун ниети да ошол, муктаж жарандарга кыйын күндө кол сунуу. Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун. 3 жыл болуптур фонддун түптөлгөнүнө. Мына 3 жыл ичинде 20 үй бүлөнү үйлүү кылуу деген бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик, өтө чоң жумуш. Дүйнөнүн кайсыл жеринде момун мусулман бир туугандар муктаж болсо ошол жерге барып, жок дегенде бир кичинекей болсо да бир тамчыдай жардамыбызды берсек, Ак ниет аманат коомдук фондунун мөөрү ар бир кыйналган өлкөлөрдө басылып турса деген бир өзгөчө максатым бар, ниетим бар, ошол күндөргө жеткирсин. Аракетти кыла берели, көптү көрсөгөл болот. Кайрымдуулук фонду өткөн жылы да Жалал-Абадта биринчи жолу муктаждар комплексин курушкан. Анда 8 үй бүлөгө социалдык турак жайдын ачкычы тапшырылган. Бул комплекстин курулушуна жалпы 12 миллион сомдой каражат жумшалып, тигүү цехтери менен толук шарттары каралган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.